ырчы үчүн бир өмүр аздык кылат экен. Ырчы үчүн 2 өмүр керек экен. Бир өмүрүн ырдашың керек, бир өмүрүн үйрөнүшүң керек. Грустный адамбы деп ойлоп жүрчүмүн да. Мен жөнүндө деле ар кайсыны көп жазышты, айтышты, комментарий жазышат. Ажырашкан жалгыз эле мен эмесмин да. Кандай кыялдарыңыз бар? Асманда самолет учуп баратса, ошонун ичинде отурсам деп кыялданчумун да. Жашоону уnuттум деп ойлойсузбу? Эл кандай сразу таанысачы түшкө чейин. Азыр маалыматтын заманы, эртең менен эмне болгонун кечинде эл унутуп калат. Сиз азыр дагы изденүүдөсүзбү? Жашоону али көрө элек турбайсыңбы? Кандай сөздөрдү айтмаксыз баарына? Бар бололук түгөнбөйлүк урдаштар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн биз өтсөк да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Салам урматтуу достор, биздин катталуучуларыбыз. Сиздер бизге жардам берип атканыңар, лайк басып атканыңар, комментарий жазып атканыңарга аябай ыраазымын. Силерге чоң рахмат. Бүгүн бизде мындай конокту, ушул бизге келген конокту дайыма жаңы жылга жакындап келип атканда көрөбүз. Анткени жаңы жылга канча күн калды? 6 күндөй калдыбы? 6-7 күндөй калды. Анан ошо бизде бүгүн ошо жаңы жылга жакыныраак болгондуктан жакшы ошого жарашыктуу конок чакырдык. Бүгүн бизде конокто Аскат Мырзабеков байкебиз. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз? Жакшы, рахмат. Биринчи бизге келгениңизге аябай ыраазычылык билдирем. Сизге чоң рахмат. Анан биринчи суроо мындай бермекмин да. Суроо деле эмес, сиздин өзү көп интервьюңузда бардыгы эле билбейм, менин оюмча грязный бельедо рыцарьден жакшы көрөбүзсүн, жеке жашооңузду эле сүйлөшө берип, ошол жөнүндө эле суроо бере берет экен да. Анан мен да мындай суроо бергим келет. Сизге өзү кандай суроо берген, каалайт элеңиз? Бир ушул жөнүндө бир нерсе айта кетейинчи. Раматылык Зайырбек байке Асабада иштеп жүргөн маалында мени чакырып калган интервьюга. Анан мен барып, ошому вечерка тараптан эле алардын редакциясынан барып, байке мен келдим десем, бир маалда эшикке чыкты азыр деп, анан өзү айтып калды. Анан кичине ичи кабинет бошобой атыптыр. Азыр экөөбүз машинада отуруп туралы деп, менин машинамда эле отуруп калды. Анан ар кайсын сүйлөшүп мындай, анан эле сөздөн сөз чыгып эле мындай олуттуу темада да сүйлөшөбүз. Анан барды келди тема ушундайларды сүйлөшүп жарым сааттан ашыгыраак отурдук. Анан байке кирели эмне болду десем, бир интервью бүттү деп атпайбы, көрсө. Ал байке ушундай бир өзү изденчү эмес беле. Анан чөнтөгүнө диктофон салып алып чыгыптыр да, иштетипчи. Анан көрсө биз ошо сүйлөшүп отурганыбыз интервью болуп калыптыр да. Анан байке дедим, мен бул жерде көп эле нерсени сүйлөшүп алдык. Мен дагы бир мындай ачык айта турган, айтпай турган да сөздөр болот да. Ошолордун баарын айтып алдым. Эми кейсиңиз эми мындай өзү редактировать этип чыгарыңыз десем, макул, бирок мага аябай жакты деп. Анан мага да ошол формат мындай өзгөчө жагып калган да. Мага негизи кенен сүйлөшкөн жагат. Анан бир эле теманы же болбосо баягы окшош суроолор мындай тажатып ийет да. Эмне болуп ырдап калдыңыз эле, баягы банальный суроолор да. Десе тиги маектеш айтат, мен ыйлаганда эле жагымдуу ыңгал ачкемин дегендей болупчу. Ошо сыяктуу темалардан алысыраак болсок дейм да. Ошо сыяктуу суроолордон. Анан жана башка ушундай бир окшош суроолор болот го. Анан негизи мен өзү маектешкенге абдан жакшы көрөм. Кызыктуу адам менен кызыктуу сүйлөшүп отуруш мен деле аябай мындай, кандай десем, мындай мен үчүн да абдан кызыктуу да. Ошол себептен мындай кээ бир учурда кандай бейформал дейбизби, ушу сыяктуу мындай маектешүүлөр мага көбүрөөк жагат. Анан жеке жашоо демекчи, көбүнчө эле ушундай мындай жеке жашоо жөнүндө суроолор көбүрөөк болот. Ошол себептен кээ бир учурда ошол суроолордон тажайынбы же кандай, мындай көп нерсени уккум келбейт. Анткени мындай да, сөз кыла турчу нерсе болот, кылбай турчу нерсе болот, айта турчу нерсе болот, айтпай турчу нерсе болот дегендей. Анан баардык эле нерсени мындай интервью бергенде баардыгын эле жая салып салган дагы болбойт да. Бул өзү интервьюнун өзүнүн маданияты болот, өзүнүн бир жазылбаган мыйзамы болот дегендей да. Мен бир жолу мындай ойлоп көргөм да, сиздин ордуңузга өзүмдү коюп көргөм да, ойлоп көрсөм мындай, сен адамсың, жашап атасың, өзүңдүн жашооңду жашагың келет, бирок кандайдыр бир дайыма эле сиздин жеке жашооңо мындай аралашып эле ар кандай суроолор бере берет. Канчалык ыңгайсыздык алып келет ушул? Эми мындай да, бир жолу
бир газетадан чалды. Чалып телефондон кыскача интервью кылып коелу дагы макул десем, ошол эле баягы менин жеке жашоом жөнүндө сөз баштады. Анан карындашым канча жаштасың десем, 19дамын дедиби. Анан сен жашоону али көрө элек турбайсыңбы мындай айткандачы. Анан сен же эмне прокурорсуңбу деп мындай суроо бердим да. Сен бирөөнүн мындай идиш аягын мындайча айтканда идиш аягын кухнясын аңтарып көрүш сага мындай оңой эле турабы? Же эмне сага бирөө суроо жазып бердиби? Же өзүң ушу суроону таптыңбы мындай? Ойлоп көрсөң дедим. Сен да чоңоёсуң, сен дагы бой жетесиң, үй бүлө курасың. Турмушта баардыгы сен ойлой бергендей болбойт, бирок ошондой нерсени келип алып эле сенден бирөө сурай берсе, сен ага айткың келбесе, анан сен эмне деп жооп бересиң? Сен мага байке кечирип коюңуз деген да. Анан Сарындай менден эми баягындай ошондой сыяктуу суроолордон тажайм деп айтпайм мындай. Бир гана кээ бирде мындай айта турчу нерсе болот, айтпай турчу нерсе болот да ошондой. Сиздин мындай эң ыңгайсыз суроо бул кандай болду эле, өзүңүз эсиңизде барбы? Мындай барбы аябай жагымдуу суроо? Эсимде Жагымдуу эмес. деле жок андай суроолор. Ыңгайсыз берилген суроолорго ыңгайлуу жооп бергенге аракет кылдым да. Эми сиз интервьюларга барып көмүп калгансыз да, мындай айтканда. Өзү сиз ошо шоу-бизде канча жылдан бери жүрөсүз? Канча деген муун сизди көрүп өстү? Менин муунума да жетти. Эскерте кетсем, мен 20 жыл эле жаштамын, бирок сиздин ырларыңыз мага да жетти, ата энеме да жетти, баары угат да. Анан сиз эми билебиз, заман өзгөргөн сайын ырлар да өзгөрөт, жанрлар да өзгөрөт. Ар ким өзүнүн мындай өзүн изденет да, ар кайсы кылым сайын изденет. Сиз азыр дагы изденүүдөсүзбү? Жаңы кылым дагы өзгөрбөдү музыка? Чыңгыз Айтматовдун мындай сөзү бар экен да. Жазуучу жазбай жүрсө да жазып жүрөт депчи. То есть ал ойлонот экен да. Чыгармачыл адамдар дагы ошондой деп эле ойлойм. Эки мен ар дайым изденип жүрөм. Ошол машина айдап баратсам деле, жөө баратсам деле, кээде жумушта отурганда, сабакта отурганда деле мындай жаңыча идеяларды, жаңыча бир нерселерди издейм да, ойлоном да. Ошо менен эле мындай эме болобуз. Анан ошол если ошол максаттарың, ойлоруң мындай реалдуу болсо, ошону ишке ашырганга анан акырын аракет кылып баштайсың. Эми конечно баягы бир нерсени ишке ашыруу үчүн идеяны сөзсүз түрдө акча каражаты керек, убакыт керек, ойлонуу керек, окуш керек дегендей болупчу. Анан бир жакшы ошол өзүнүн кесибинин чеберлери бар, профессионалдар деп коебузбу, ошолор менен кеңеш куруш керек. Ушундай нерселер болот. Ошон үчүн мен мындай ар дайым эле чыгармачылык изденүүдөмүн. Азыр эми мен улуттук филармонияда иштейм да. Анан акыркы ноябрь айынан бери чет өлкөлөп жүрүп калдык. Ал жакта дагы бир өзүнчө бир сонун жактары бар да. Алыста жүргөндө көбүрөөк өзүң менен өзүң калып, өзүң менен өзүң ойлонуп, көп нерсени салмактап, таразалап, анализдеп, жана ошо чыгармачылык дейбизби, ошол жагынан дагы көп мындай идеяларды дагы ойлойсуң да. Башка элдердикин көрөсүң, башка элдердин мүмкүнчүлүктөрүн, алардын ошо чыгармачылык, биз эми ошол чөйрөдө жүргөндөн ал жака барганда деле чыгармачыл чөйрөгө аралашабыз да ошол жактын. Алардын мындай опыттарынан мындайча айтканда опыт алмашасың дегендей да. Ошондой анан мен 2 жылдан бери улуттук консерваторияда мугалим болуп иштеп атам. Балдар келет, жаш балдар, ырдаганга дилгир, окуп, изденип жүргөн балдар. Аларга окутуп, сабак берип, мындай айтканда жол көргөзөбүз да биз мугалим болгондон кийин. Ошолорго балдарды окутуп атып, кайра өзүң үйрөнөсүң да. Балдарга үйрөтүп атып, кайра өзүң көп нерсени эстеп үйрөнөсүң. Ошол жактары кызыктуу. Сиз өзү мугалимдин баласы болуп туруп, анан өзүңүз да мугалим болуп, бул кандайдыр бир Ал жагы да бар болушу мүмкүн. Мындай ата энем экөө тең мугалимдер. Атам мугалим, өзү кесиби мугалим болгон, башка кызматтарды аркалап жүрүп, бирок аягында кайра келип мугалим болуп иштеп, көп жыл мектепте директор болуп жүрүп, анан эс алууга чыккан. Апам болсо чет тилчи, ушул улуттук университеттин Биргестерде бүтүргөн экен. Айылда бизде француз тили сабагынан сабак берет эле. Анан мындай
ал кишилердин да сөзсүз түрдө таалими бар да. Себеп дегенде уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген бар. Адамдын адам болуп калыптанышына бул өзүнүн үй бүлөсү биринчиден, ата энесинин таасири, анан кийин чөйрөсү болуп жүрүп, анан коомду таанып, анан ошо менен уядан учуп, кийин кандай чөйрөгө туш келсе дагы ошолор менен аралашып жүрүп, мындай айтканда коомду тааныйт да. Менин калыптанышыма, адам болуп калыптанышыма деги эле азыркы бул жашоодо жүргөн өзүм тапкан ордум үчүн ошо ата энемдин мындай ролу абдан чоң да. Бир туугандарымдыкы, үй бүлөмдүкү албетте. Анан мугалимдик мага мындай кесип жакты. Эмнеси менен жакты? Билбейм, эми мындай айтканда айлыгыбыз деле аз аябайчы. Бирок мен илгери мындай Улук мырза агайдан окудум да, биздин улуу профессорубуз. Анан сабакка келбей калса же жетишпей калган күндөр болчу эле. Анан агай урушчу да, урушуп кадимкидей мындай сан аркап бизден талап кылып, анан эмнеге антет мындай көп деле мындай Түшүнүксүз. мындай жок, анчалык деле нервин коротпой эле койбойбу деп ойлойсуң да. Мм. Ойлочумун да ошол кезде. Анан көрсө кийин баягы балам балалуу болгондо түшүнөсүң дегендей мындай эме болот экен да. Мугалим болгондо түшүндүңүз. Мугалим болгондо мен да балдардан ошондой нерсени талап кылгандан агайым менден бекер эле мындай урушпаптыр да деп каласың да. Ошол себептен мындай мугалим болуу өзү негизи үйрөтүү абдан бир жакшы. Мугалим өмүлү дарак деген сөз чын экен да. Мугалим болуу өзү негизи мындай бирчи айтканда бир эргүү экен да. Мага жакты абдан. Өзү ата энеси мугалим болгондо ар дайым үй бүлөдө кандайдыр бир бала билимге умтулат, анан мындай кандайдыр бир требованиялар да болот ата энесиненчи, өтө строгий болот ата энеси. Ушул мугалимдин балдары өзгөчө. Менин апам мугалим, атам журналист, анан үй бүлөмдө менде өтө строгий болчу билимге, китеп окуганга. Анан сизде канчалык деңгээлде строгость болчу? Бизде мына бала кезде окуп жүргөндө ошол учурларда да атам мектепте директор болуп иштеп калды. Анан үйдөн дайыма айтат эле: "Силер баарына үлгү болушуңар керек. Эгерде баягы мугалимдин балдары, директордун баласы өзү мындай окубаса, тартиптүү болбосо, мен башкалардан кантип талап кылам" деп атам айтат эле да. Ошондуктан силер үлгү болушуңар керек. Силерде мындай орусча айтканда силерге бир замечание айтылбаш керек деп ошондой мындай бир жипке тискендей болгон мындай тарбия тартип менен чоңойдук да. Сабактан кечүү деген болчу эмес, сабакты калтыруу деген болчу эмес. Дайыма жакшы окуп, коомдук иштерге дагы мектептеги аябай активный катышып, ошондой мындай ошентип чоңоюп калыптандым да. Андан кийин студент болуп келгенде деле ошол нерсе калып калат экен. Баягы ата энеңден алыс барасың, бирок мындай ай деген ажо жок, кой деген кожо жок. Биякта өзүңсүң да. Жатаканадасың. Кааласаң ырбийге, дискотекага барсаң болот, кааласаң көп жолдор болот экен да. Бирок ошондо деле мен баягы калыптанган мүнөзүм менен калдым да. Аны муну кылып айттырбайт. Менин группалаштарым, комталаштарым деле айтат ушундай балдарда жатаканада день студентов болуп, элдин баары дискотекага барып майрамдап, ушинтип жыргап жүргөндө мен кечке чейин консерваторияда болуп, жетишпеген сабактарымды окуп, заниматься этип, анан барып, эртеңки күнүмө даярданып, көйнөктөрүмдү жууп, ошондой мындай мындайча айтканда тартиптүү болуп окудум да. Анан бирок ошол нерселер жемишин берет экен. Ошентип окуудагы жетишкендиктерим менен деп 3 курсумду бүткөндөн кийин 3 курсумда концерт бердим ошо улуттук консерваториянын 15 жылдыгына карата деп. Ошол менин биринчи концертим болчу. Ал кезде мен 22 жашымда болчумун. Анан ошо 3 курсту бүткөндөн кийин окуудагы жетишкендиктерин эске алуу менен деп президенттин стипендиясын алгам ошол кезде. Анан ошол нерсе мындай эме болот экен. Бул нерсе ошол сенин мугалимдериңдин, ата энеңдин мындай берген тарбиясы да.
ошонун жемиши деп койсок болот. Кантип эле ушул берген ушул сапаттар сизге өзү жашооңуз боюнча шоу бизнесте дагы кандай бир роль ойнодубу? Бул жашоо негизи кайсы тармак болбосун ошол алган тарбияң менен эле жүрөт экенсиң. Уушак айтпа, ууру кылба, бирөөгө жамандык кылба, калп айтпа. Ушул нерселерди атам көп айтат эле да, кичинекей кезде. Айрыкча калп айткан адамды аябай жаман көрөт. Азыр деле ушул. Калп айтпагыла, калптын казаны кайнабайт. Ушак айтпагыла, ууру кылбагыла, бирөөгө жамандык издебегиле деп ошондой бир 4-5 эле нерсе болот да. Ошол нерсе мындай канжаныңа сиңип калгандан кийин анан мындай калыптанып калат экен. Кайсы чөйрө болбосун өзүң түз жүрүп калат экенсиң да, түз алып жүрөт экенсиң да өзүңдү. Көп нерсеге аралашпайм мен деле азыр. Болбосо шоу бизнес деп коет, мен эми өзүмдү шоу бизнестин өкүлүмүн деп деле мындай көп айта албайм ооз толтуруп. Мен чыгармачылыктын өкүлүмүн деп айтам дайыма. Чыгармачылыктын өкүлүмүн. Кудай буюрса кезеги келгенде чыгармачылык интеллигенциянын өкүлү болом, кудай буюрса. Мен мындай ошол нерсе менен багыт алып бараткан чыгармачыл адаммын. Шоу бизнес саясатта эле өтө кири нерсе деп ушундай сөз угуп калгам да. Анан сиз өзү сапаттарыңызды айтып атпайсызбы? Мен мындай наоборот ага каршы болом депчи. Бирок сиз кадимкидей шоу бизнес менен прямой отношение имеете да, мындай айтканда. Канчалык кыйын шоу бизнесте, канчалык мындай кири нерселерди көрөсүз эле, мындай айтайынчы. Мен өзү шоу бизнесте болуп көргөн эмесмин, анан өтө кызыктуу да. Шоу бизнесте мындай болду эле учурлар сиз көрүп алып туруп, бул жарабайт деген, мындай өзүңүз жан сезимиңиз жарабай, чыдабай Шоу кеткенде. бизнесте мындай да. Ата эле айтып турбайбы? Шоу бизнес. Бул жерде адам биринчи очередте акчаны коет максаттап. Анан ал жерде аркы көйүзү бар, бер көйүзү бар. Ак карасы аралаш болот бул жердечи. Билимдүүсү бар, билимсизи бар. Мени мындай иренжиткени ошо шоу бизнесте. Билимсиздер көбүрөөк да. Билимсиздер көбүрөөк, анан билимсиз адам мындай башка бирөөдөн сурап алайын деп деле ойлобойт. Өзүнүн билгенин кыла берет да. Ошол нерсе менен аягында мындай айтканда каша болот да. Ошол нерселер мындай анан ошонун ичинен эле анан жанагы хайп деп коет. Мисалы мен айтайын, азыр Кыргызстанда бир да ырын билбейсиң, бирок өзү популярдуу. Ошо сиз айтып аткан шоу бизнестин өкүлдөрү бар да. Бир да ырын билбейсиң, бирок өзү популярдуу да. Шоу бизнес аркылуу. Хайп болобу же эмне болот ошондой. Мен түшүнүп атам сиз ким жөнүндө айтып атканыңызды. Жок, эми ким жөнүндөмү жок, бул определенный эме да. Баягындай бирөө мындай атайын бирөө жөнүндө айткан жокмун, мен айтып атам, окшош адамдарды эстеп бар ошондойлор толтурат. Анан ошондуктан эми мындай да, бир мыкты каксаң дагычы окушуң керек да. Бир даже айтканда мындай орусча сөздөрдү кошо берейин эми. Свобода. Бул мындай кичине эркин болуп атпайбы? Анан даже керек болсочу мындай эме да, өтүк майлоочунун дагы чебери керек да. Мындай айткандачы. Мык каккан киши болсо да ошонун чебери керек. Ошол нерсенин баардыгы коомго керек, демек мындай билим алыш керек деген сөздү айткым келип атат да. Билимдүүгө дүйнө жарык деген жакшы сөздөр бар. Мен өзүмдү аябай билимдүүмүн деп ойлобойм, бирок мен ошол мен теңдүүлөрдүн арасынан билимге, окууга умтулуп окуган адамдардын катарындамын деп ойлойм өзүмдүчү. Себеп дегенде мен билбеген нерсемди сурап алам. Билбесең сура башкадан, билимдин болбойт уяты, билбесең сура башкадан деген сөздөр бар эмеспи? Билбеген нерсемди мен уялбай эле сурайм, окуйм, карайм, көрөм. Азыр эми бизде мүмкүнчүлүк аябай көп. Интернетти ачсаң баары бар, эмне жөнүндө маалымат издесең бар. Баягыдай биздин тиги байке аталарыбыздай болуп библиотекага чуркабайсың, азыр баардыгы колуңда да. Бирок ошол нерсени дагы туура нерсеге пайдалансак дейм да. Анан шоу бизнесте эми ошондой бир мен өзүмдүн
мындайча айтканда, булар деле менин үй бүлөм да. Мен ошолордун мындай бир бөлүкчөсүмүн да. Шоу бизнес менен чыгармачылык чөйрөм баягы сиз айткандай аралашып эле жүрөбүз да. Бирок мен өзүмдү башынан эле шоу бизнестин өкүлү эмесмин, чыгармачылыктын өкүлүмүн деп айтам. Муну тактоо үчүн айтып коеюн да. Бирок алардын баарын бир жаман жактарын же бир нерселерин айтып мен ачыктап, өзүмдүн мындайча айтканда айыбымды өзүм ачкым келбейт. Мен ошолордун бөлүкчөсүмүн деп айтып атпайм, ошон үчүн да. Анан бирок бир көңүл ренжиткен нерселер болот. Ошолорду карайсың. Анан адамдардын мындай аа, эки жүздүүлүктөр бар. Анан сага бирди айтат, башкага дагы бирди айтат. Анан мындай жашоодо өзү эле жөн жүрө албаган кишилер бар да. Жөн жүрө албайт да. Сөзсүз бир жака аралашыш керек, бир интригага барыш керек дегендей. Анан ошондойлор бар, тилекке каршы. Бирок андайлар башка чөйрөдө деле бар. Просто бизде баягы элдин мындай кароосунда болуп анан бизге чыгып калып атпайбы? Болбосо эмне тиги чынын айтканда чынын айтканда мындай жашоодо мен жөнүндө деле ар кайсыны көп жазышты, айтышты, комментарий жазышат. Ажырашкан жалгыз эле мен эмесмин да. Эми Ооба мен бул өле. темага кайрылгым деле келбейт. Бирок башкалар деле толтура да. Бирок алар билинбей калган да. Жашоодо толтура да. Ошол себептен да. Эми кандай? Айрыкча сиз көзөмөлдүү болуп калып атасыз да элдин көзүнчө. Элдин көзөмөлүндө болосуң да. Элдин көзөмөлү. Ошон үчүн тен катуу бассаң таскак дейт, акырын бассаң аксак дейт деген сөз да. Могу сиз сабатсыздык жөнүндө айтып кеттиңиз да. Анан менин оюмча бул азыркы учурда баардыгыбыз колунда болуп атпайбы? Ошонун баркы кетип калды да билимдинчи. Анан китептерден эле мурун айтчу го, көргөн китепти окуй берчи деп. Азыр китепти окуйн десең деле китептер толтура да. Окууга жарабай турган китептер да көбөйүп кетти. Аябай жыйнап. Анан ошонун эмеси менин оюмча баркы кетип барып атат да баардыгы. Билимдин, окуунун ошондуктан шоу бизнесте эле эмес, менин оюмча бизде өтө эле билимдин төмөндөп барып атканыбызды клиповое мышление деп коет го. Соц тармактарда көп отуруп, TikTok менен Instagramга көңүлүбүз бурулуп кетип, ошого көңүлүбүз кетип, убактыбызды коротобуз да көпчү. Ошо азыркы замандын сизге ошондой сезимдер барбы менин айтып аткандай? Биринчиден билимдин кандай дедиңиз? Билимдин Баркы кетип барып атат азыр. билимдин баркы эч качан кетпейт деп ойлойм. Билимдүү адамдар азыр деле дүйнөнү таң калтырып атышат. Азыркы билимдүүлөр мурдакы билимдүүлөргө караганда мүмкүнчүлүгү 10 эсе көп болуп атат. Мен мына жакында эле бир нерсени айтып берейин. Мен абдан суктандым. Кечээ Ташкентке барсак, бизди бир жигит алып жүрдү, гид болуп. Ал өзү 19 экен. Аты Алмаз экен. Апасы кыргыз экен, атасы жапон экен да. Жапон улутундагы. Анан ошо өзү Ташкентте төрөлүптүр. Ошол жакта окуптур. 19 жашта эле экен. Кыргызчаны 4 жылда өзүм менен өзүм окуп үйрөнүп алдым дейт. Кыргызча сүйлөйт экен. Кичине такалат экен, бирок аябай сүйлөйт экен да. Анан орусча, өзбекче, англисче сүйлөйт экен. Анан бизди баягы тааныштырып отурду. Ташкентке көп эле жолу барам, бирок ушунда кадимкидей мындай китеп окугандай болдум да. Баратат, микрофондон эле айтып атат автобуста. Эми ушунчалык жаш болсо дагы билимдүү бала экен да. Мен аябай суктандым, өзүнө да айттым, апасына да жолугуп айттым. Абдан жакшы балаңыз бар экен. Кудай өмүр берсин деп. Өзү эми Өзбекстандын жараны экен, бирок тарыхты ушунчалык жакшы билет экен да. Ташкенттеги ар бир мындайча айтканда имаратты тааныштырып отурду. Мунун бул жылы салынган андай мындай деп. Анан бир маалда өзбек эли кантип тараган, кайсы кылымдардан деп ошого чейин барды. Ушунчалык билимдүү бала экен да. Мен бул жигитти эмнеге айттым? Биздин жаштарыбыз азыр аябай билимдүү болуп атат. Билимге умтулгандар. Интернеттен караганда таң каласың, ушунчалык Америкада чоң корпорацияларда иштейт экен, Европанын чоң жерлеринде иштейт экен. Мен ошолорду көрүп анан мындай билимдин эч качан баркы жок, баркы кетип баратат дегенге кошулбайм. Ошондуктан билим алууда эч качан кеч эмес. Ушундай жаштарды көргөндө аябай мына сонун Кыргыздан жакшы балдар чыгып келатыптыр дейсиң. Тескерисинче медалдын аркы бети болот дегендей
TikToктон, Instagramдан баш чыкпагандар деле отурат ошол жакта. Күнүгө түз эфир кылат экен, эмнени карак. Эми чоң кишилер деле бар экен ошолордун арасындачы. Анан бул соц сеттердин бир жакшы жери, анан бир жаман жери да болот экен да. Жакшы жери мисалы информация, маалыматтарды ала аласың. Өзүң кайсы дүйнөнүн кайсы бурчундагы болгон досторуң менен байланыша аласың. Өзүңдү мындай айтканда реклама кыла аласың. Азыр мисалы мурдага караганда биз башта жакын жаңыдан чыгып жүргөн маалда, концерт берип жүргөн кездерде биз афиша чыгарчыбыз сөзсүз. Афиша чыгарып Бишкектин баарына илдирчүбүз. Радио, телевидение. Азыр болсо баардык нерсе колуңда экен да. Азыр ошол эле мына афиша чыкпай калды. Бул дагы болсо жеңилдик экен да. Бир четинен каражатыңды үнөмдөйсүң, эки четинен убактыңды үнөмдөйсүң. Анан билеттер да онлайн сатылат азыр. Баардык нерсе мындай жеңилдеп баратат да. Бирок ушул нерсе жеңилдеген сайын адамдар жалкоо болуп баратат. Мурда биз ырларыбызды көтөрүп алыпчы, жаздырып, болванкага жаздырып алып, радиолорго кыдырчыбыз. Сыртына маркер менен жазып, бул баланча радиого, бул тигинче радиого деп баарын чыштап кетчүбүз. Азыр болсо жиберип эле коесуң болду. Жаздырып бүткөндөн эле жиберип коесуң, ал жактан комиссия карайт, ырды кошот же кошпойт да, ошондой. Клиптер да ошондой. Анан баардык нерсе аябай жеңил. Телевиденияга, радиого берген эме барбы? Ырларыңызды жөнөткөндүн мааниси барбы? Азыр баары соц тармакталып калды, баары YouTube'тан угат. Жок, мындай да, радионун актуалдуулугу эч качан өзүн жоготпойт. Радио, телевидение актуалдуулугун эч качан жоготпойт. Жоготпойт элеспи? Жоготпойт. Телевиденияны балким көрбөй, азыр YouTube'дан көрүп алабыз, болсо бир передачаны үлгүрбөй калсак, YouTube'га качан чыгат экен, сайтка качан чыгат экен деп сурайсыз. Радио болсо күндө машинада жүрөсүң же автобуста жүрөсүң, баарын угасың да ошол жактанчы. Абдан мындай өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт бул деп ойлойм да. Анан радиодон ырларың, телевидениянын ырларың берилип аткан деле сонун нерсе. Ал жакта жөн адамдар иштебейт да, телевидение, радиодочу. Аякта дагы мындай чыпкалап, мындайча айтканда, баарын көрүп туруп, анан көркөм кеңеши деген бар. Ошол жакка берип, анан ошол жактан анан чыгып атпайбы. Мына Кыргыз радиосунда азыр дагы эле Алтын фонду деген бар да. Мен мисалы башта комуз менен ырдаган ырларым Алтын фондуга өттү. Кийинки ырдаган ырларымдан да улам өтөт. Бул эми келечек муундун нерсеси да, ошолордун бир казынасына болгон мен салымым деп ойлойм да. Ал YouTube'дан, интернеттен эртең көчүп жана башка болуп кетиши мүмкүн, бирок ал Алтын фондуда сакталат. Ошондой нерсе, мындай баалуулуктар бар да биздечи. Мен мындай нерсени байкадым да, өзү сиздин муңуңузда адамдар, атамдар айтат, дайыма ушул сөздөр айтат. Телевидение менен радио эч качан жоголбойт депчи. Жоголбойт. Бирок мен мындай бир нерсе айткым келип атат да. Мурун атам айтмакчы, газетада жоголбойт дечи да. Бирок азыр тилекке каршы газета жоголуп кетти. Демек сиз балким жөн эле коркуп атасызбы жоголгонун? Газета жоголгон жок. Газета азыр мындай болду да. Популярдуулугу жоготту. Газета деген азыр ошол жерден эле кайра мындай санарип форматка өттү. Сайттан окуп атпайбызбы? Ооба. Газетаны мурда монтип кармап алып окуп жүрсөк, кагазды момундай кылып алыпчы. Азыр телефондо эле окуп атпайбызбы ошол нерсеничи. Ал өзүн жоголгон жок да, таптакыр жок болуп кеткен жок. Башка форматка өтүп. Башка форматка эле өттү. Ошол да. Азыр деле телевидениялар тиги жанагы приложение деп коет, ошолорду көчүрүп алып, ошондон деле көрүп атышпы. Анан телевидениянын эмеси, телевидение, радионун менимче мындай актуалдуулугу эч качан жоготпойт деп ойлойм. Машинада мындай радио угат да баары тең элечи туурабы? Жок, эми сиздин муңуңуздар угушу мүмкүн. Просто биздин муңдагылар бар. Өзүнчө Bluetooth аркылуу кошулат да. Мындай менин оюмча кандай сиздин муңуңузда коркуттуу деп ойлойм да, дайымачы телевидение менен радио жоголгонуна. Жок, ал мен эмнеге коркпой калам, мисалычы. Мен өзүмчө телевидениям же радиом болбосочу. Баягы айтайын дегеним азыр ооба телевизор, ар бир үйдө телевизор бар да, мына мен деле айтып коеюнчу. Бирок телевизор коюп отурганын көрбөйсүң да. Статистика боюнча 50 жаштан өйдөкүлөр көрөт экен да именно телевизорду, телевиденияны, жаңылыктарды. Радио угуп атпайбы элдин баары эле? Машинада ар бир машина жүрсөң радио угат, өзүнүн каалаган радиосу бар да, мисалчы. Мен өзүм каалаган бир 4-5 радиом бар, ошолорду алмаштырып угам да. Ошондой да. Телевидение көрбөйт дейбиз. Эмнеге андай элдер мындай ошол жөнүндө сын пикир айтат, мисалчы? Айталы бир телевиденияга бир туура эмес материал кетсе, соцсетте ошонун баарын талап калышат, эмнеге телевидениянын баркы жок актуалдуулугу жок болсо, анда элдин баары жазып атышат анда.
деген да суроо болот да. Макул макул. Эми бул нерсе убакытка коюш керек, конечно. Убакытка. Себеп дегенде мисалы биз кичинекей кезибиздечи мындай кармап алып эле телефонун зымы жок эле сүйлөшө берткенде кантип эле сүйлөшө берсин. Таң калат элек да. Анан баягы жомоктордо бар эле да, таш күскү деп коет. Таш күскү менен дүйнөнүн ар жагында эмне болуп атканын көрүп коесуң депчи. Ошол нерсе азыр келди да. Туурабы? Келди да, азыр карап атпайсың, видео звонок. Азыр адамдар мындай сүйлөшкөнгө да ыраазы болбой калган. Видео көрмөгөнчө ыраазы болбойт да, мындай айтканда видео менен сүйлөшөт да. Кийин бир 50 жылда эл жаңы дейт э. Мына мен айтып атканым мына кече жакын эле 30 жыл мурда эле болгон да, биз кичинекей кезибизде. Ошол кезде телефон сотовый дегенди көргөндө таң калчубуз да. Анан азыр болсо азыр ар биринде бар да. Мурда болсо жумушунда деле домашний телефон жасырып коюп же жумуштун телефону жумушта жок, тиякта жүрөт деп коючу да. Азыр болсо азыр андай эмес да, азыр любой жерден таап алат. Анан мурда да мындай баалуулуктар бар эле да, билесиңби э? Эртең экөөбүз жолугабыз, болбосо мен бүгүн келдим да. Кечигип келдим э. Аны экөөбүз 2-3 күн мурда сүйлөшкөн болобуз да, ушул жерде саатынчада жолугабыз. Могул жерден деп. Ошо менен келесиң да, келчисиң да мурдачы. Азыр болсо эртең менен чалган жок, что-то болбой калган окшойт дейсиң да, мисалычы. Кечээ убадалашканбыз экөөбүз. Бүгүн да эртең менен бир чалып койсо болмок мындай. Что-то болбой калган окшойт дейсиң да. Адамдар ошондой болуп калды да. Адамдарчы. Биз эми экөөбүз аябай эле мындай масштабка чыгып кетти окшойт, кичине Жок, тура эле. Өзү баардык конокторго айтып кетейин, биз айткан убакта дайыма болобуз. Сөзүбүз айткандай, сиз мурунку өзүңүздүн заманыңызда айтпастый, заманда ушунча 3 күн мурун айтып койчу, ошондо жолугуп калчу. Биз деле ошол сыяктуудайбыз. Классташтарыбыз менен биз жаңы мектеп бүтүп келгенде классташтарыбыз менен мынтип койчубуз да. Жолугабыз баланчанчы күнү, мисалы пятница күнү саат 3-тө баягы жерден жолугабыз деген баары тең барчу да. Азыр болсо ай келе атасыңбы деп анан айтмайынча болбойт баягы. Азыр ушу сиз менен мугалимдер жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Мен апам мугалим, сиз мугалимсиз да. Анан менин оюмча көбүнчө мугалим деген бул мындай неблагодарный работа работадай көрүнөт. Анткени кандайка мугалим деген өзү канча өзүнүн билимин кошот, канча күчүн көлтүрөт, канча балдарга билим көрсөтөт. Анан бирок кандай бир учур болсо эле ата энеси келип алып туруп мугалимди урушат. Мугалимде өзү жумуш да көп, айлыгы дагы аз. Ошондой нерсени сиз сездиңизби өзүңүздүн эмеңизде? Бул нерсе көбүрөөк мектепте да, мектепте. Бул кейиштүү нерсе да. Эми мен мугалим ал нерсе соцсетке чыгып, анан коомчулук тепкилеп атпайбы? Баланы уруп коюптур, анан жаман сөз айтып коюптур депчи. Биз деле ошол мугалимдердин мындайча айтканда токмогун жеп эле чоңойгонбуз. Биз деле уруп коет эле мугалимдерибизчи. Өткөндө президент деле айтты го. Кийген сызгыч менен чапчы депчи. Ансарындай биз деле ошо сызгыч менен мындай өзүбүздүн тентектигибизге жараша алчубуз. Анан бирок үйгө айтып келчү эмеспиз. Анан мына биз мугалим дейбиз, мугалим баланы окутат да. Мугалим менен врачтын баркын кече пандемияда билдик го. Онлайн деп коюп, атасы же апасы окуткандан тажап, батыраак мектебиңер ачылса болот эле. Ушу мугалим менен врачтын кадырын ошондо түшүндүк го. Мына бат эле унутуп калганыбыз дагы жаман да. Мына бирдеке болсо азыр колуңа тикене кирип кетсе врачка чуркайсың, мындайча образын айткандачы. Анан азыр врачтарды да бирдеме кылабыз, айтат дегенде мындай адам өмүрүн ошолор арачы болуп атпайбы, Адам өмүрүн сактап калгангачы. Биринчиден Кудайым, экинчиден анан ошол врачтардын жардамы менен аман калып атышпайбы? Анан ушул мугалим менен врачтар жөнүндө мындай терс пикирлер айтылганда мен кээде мындай ай деп кетесиң да. Мугалим болбосо баласы анда ошо топтомолук боюнча эле калат да. Мындай айтканда аман эсен боюнча элечи. Чын да. Аман эсен эле кайра аман эсен боюнча кетип калат да. Анан кайдагы билимдүү коом тарбияланып чыгат. Ошол себептүү да мындай ошончо мугалимди баркташыбыз керек. Айрыкча мектептин мугалимдерин, ага эжелерибиздин
айткандарын кылышыбыз керек. Ата энелер ошого мындай баягы баласы ыйлаактын апасы урушчаак деп койбойбу же, эмне деген сөз бар эле, Ооба ошол. ошондой болуп атат да азырчы. Ошол нерседен мындай арыдан бери болушубуз керек да. Мындай сиз өзү кандай мугалимсиз? Строгийсизби же жумшаксызбы? Мен эми кыйкырып өкүрүп урушпайм, бирок мындай акырын айтып, анткени мен ушул көпчүлүк ушул учурда мен агайымды мындай агайымдай болгум келет да менчи. Улук мырзагайдай болуп. Анан ал киши эч качан кыйкырып өкүрүп, урушуп, сөгүнүп, урушчу эмес. Акырын эле айтып койчу, бирок ошол мындай жүрөгүң ооруп чыкчу да ошо менчи. Кайра оңолоюн депчи. Тихо и меткобу? Ошондой болчу да анан. Эми билбейм, азыр эми мен эми азыр 2 эле жыл болбоду иштегенимечи. Анан бара бир жакшы нерселер чыкса керек деп ойлойм. Мен мындай мугалим катары балдарды мындай өзүлөрү сабак калтырганда ошо кичине урушам да ошондочу. Урушканда канчалык урушасыз? Эми мен айтам, ошо сен эми ата энең ишенип ушул жака улуттук консерваторияга окусун деп сага каражатын салып, сени башка нерсеге алаксыбасын деп, болбосо айылга барып деле кой бактырып койсо эмне кылат элең? Ошентип ырдасын, билимдүү ырчы болсун деп сага шарт түзүп жиберип атса, бияктан биз аракет кылып окутуп атсак, анан сен уктап үйдө жатсаң сабакка келбей, ата энеңдин ишеничи эмне болот? А сен ушу 5 жыл бат эле өтүп кетет. Келип кандай келсең кайра ошо боюнча эле аман-эсен боюнча кетип каласың. Эртең сен чогуң сахнага ырдаш үчүн сага билим алышың керек, окушуң керек. Анан каяктан чөп алмак белең асмандан. Өтө кызыл бат өңөт деген сөз бар, бат оңот. Ошон үчүн мындай жана жарк этип чыгып кеткенден дагы сактаныш керек да. Эл кандай сразу таанысачы түшкө чейин. Азыр маалыматтын заманы, эртең менен эмне болгонун кечинде эл унутуп калат. Анткени ушунчалык маалымат көп. Информационный мусор деп коебу? Жарк этип чыгасың дагы кечинде кайра унутуп каласың. Караңгы киргенде ошо менен унутулуп каласың. Ошондуктан билимдүү болсоң, баягы эле. Билимдүү болсоң, таланттуу болсоң, талантыңа билимиң кошулса, сен ырчы катары сахнада өмүрүң узун болот деп мындай айтам да. Өзүмдүн болгон айтканда азыр көптүр эме тажрыйба менен айтып бөлүшөм да. Анан көп деле кыйкырып өкүрүп урушпайм. Ошо сабактан калып калгандарды урушам ошентип. Мен айтам, ата энеңди ойлочу депчи. Ишенип атышса. Кийин бала болгондо түшүнөсүң. Азыр сен ушинтип жүрөсүң. Студентсиң азыр. Эртең бүтөсүң, сен жүрө бербейсиң жапжаш болуп. Үйлөнөсүң, бала чака болосуң, аларды кантип багасың? Мугалим катары сурап келгим келип атат да. Өзү сиздин ошо өзүңүздүн угармандарыңызда, сиздин көрөрмандарыңызда, сиздин мындай айтканда фан базаңызда ар кайсы адамдар сизден ар нерсени күтөт. Керкелер ырыңызды жагат, керкелер сиздин ички жеке жашооңуз менен кызыгат, а керкелер сизден мындай кандайдыр билим алгысы келет да. Эми көбүнчө ушундай болот. Подкаст бул өзү ушундай формат го. Баардык адамдарды угуп, андан бир кандай сапаттарын көрүп, билим алгысы келет да. Сиз өзү ошол өзүңүздүн угармандарыңызга, өзүңүздүн балдарыңызга, өзүңүздүн урпак баардыгына кандай билим, кандай нерселерди калтыргыңыз келмек, кандай сапаттарды? Мен жакшы ырчыларды тарбиялагым келет да. Айтып атпаймынбы, агайымды мен идеал кумир тутам деп. Жашоодо өзүмдүн атамды кумир тутсам, чыгармачылыкта ушул улук мырзагайымдай болуп, балдарды тарбиялап, ошол кишидей болуп ырдагым келет да. Анан азыр 80 жашта баарыбыздан жакшы ырдайт. Анан агайдай болуп жакшы балдарды, жакшы үндүү ырчыларды тарбиялап чыгаргым келет да. Менин эң биринчи максатым ушул. Болбосо айлык аз аябайчы. Анан мен 2 жерде иштейм да.
Улуттук филармонияда 10 жылдан ашып калды. Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамбль солистмин. Анан жарым штатта бул жакта консерваториядамын да. Ага күлүп айтып калам, мен айлыгым филармонияга караганда консерваторияда аз, анткени эми жарым немеде иштейм да. Бирок көбүрөөк энергиямды ушул жакка кетирип атам депчи. Ошо балдарды тарбиялайлы деп, мындай из калтыралы деп, анан дароо эле моундай чоң мугалим боло калбайсың да. 10 этажга чыгыш үчүн 1 этаждын мындай тепкичтен башташ керек да. Ошол нерсе. Анан бара келет бул нерсечи. Агайым айтып атпайбы, 40 жылдан ашыптыр иштеген де. Эми деле үйрөнүшүм керек депчи, мындай. Канча чыкпасам дагы, канча билбесем дагы үйрөнүүгө. Менимче Шаляпин айткан болуш керек. Шуну студент маалымда да угуп калгам. Аябай жаккан ушул сөз. Ырчы үчүн бир өмүр аздык кылат экен. Ырчы үчүн 2 өмүр керек экен. Бир өмүрүн ырдашың керек, бир өмүрүн үйрөнүшүң керек дегенчи. Азыр бизде ырчылардын дагы кадыр баркы түшүп кетти. Окууга өтпөй калсаң да ырчы болуп кетпейсиңби деген да бир сөздөр чыкпадыбы? Ырчы болуп, алардын демек мындай бир ыр жаздыра калып, чала учуп бүтүрүп, анан эле акча табыш керек да. Акча табыш керек. Ошол нерсени көбүрөөк максаттап атып, жаштарыбыз тойго чыгыш керек деген сыяктуу мындай жана жеңил желпи нерсе ошо менен чыкты да. Анан кадимкидей эме кылышат, мындай тойский ырларды жаздырайынчы депчи. Атайын. Атайын. Бул демек элдин табитин тарбиялашыбыз керек бизчи. Биз чыгармачылык интеллигенция, акындар, жазуучулар, ырчылар, композиторлор адамдын элдин, массанын табитин тарбиялап жакшы жакка үндөшүбүз керек. Биз эч качан эл муну угуп атат же мындай жанагы тойский жана башка деген нерселерден алысыраак болуш керек да. Мындайча айтканда биз элди эстетикалык, маданий жагынан тарбиялап чыгарыш керек бир муунду. Эмнеге орто кылым эмес, кийинки 17-18 кылымдарда, 19 кылымдарда Европа андан өнүгүп өскөн да, именно ушул маданияты, ошол Бахтын, Моцарттын заманында, Чайковскийдин заманында, Чыгармачылык заманында, Шопендин заманында, ошол учурда ар бир граф өзүнүн балдарын музыкага окутчу экен да. Бул адамды музыкант болсун эмес, бул тарбиялансын деген. Музыкага окуган бала, ушул айтып атышпайбы, балдарыңарды жаш маалында музыкалык мектепке берип койгула. Баягы кошумча. Музыканы үйрөнгөн адам биринчиден мындай жүрөгү башкача болуп калат. Бул адам жамандык кылбайт өмүрүндө, калп айтпайт, уур кылбайт, жана башка жаман мындай мүнөздөрдөн сырт жүрөт депчи. Ошол себептен ошондой болгон да. Европа ошентип тарбиялаган муундарын. Ошо менен азыр классика болуп калды. Ошо кишилердин чыгармаларын окуп атабыз. Дүйнөлүк мындайча айтканда классика. Бизде да ошондой бир нерселер жаралышыбыз керек да. Бизде бар албетте. Биздин Карамолду атабыз, Ыбырай атабыз, Саякбай атабыз, Токтогул атабыз, жана башка көп. Ошол кишилерди таанып билишибиз керек да. Макул, Европага жетпей кое туралык. Ошол эле мисалы, Арыстанбектин ар бир ырында тарбия бар. Ар бир ырында. Токтогулдун ар бир ырында тарбия бар. Адам ошолорду, муундар ошолорду укса, мындай жанагындай кайып, анан жанагындай нерселерден алысыраак, ошондой бир жаман нерселерден алысыраак болуп чыккан бир муун тарбияланат беле деген оюм да. Дагы эмнени айтайын деп атам. Кыскасы, биз чыгармачыл адамдардын алдында чоң миссия бар. Ошону аткарышыбыз керек. Ал ошол элдин табитин тарбиялашыбыз керек. Бул миссия акча эмес. Бул миссия акча эмес. Бул миссия
акчадан да үйдө турат. Алтындан да кымбат деп коет го. Бул чоң келечек муунду тарбиялаш, элдин табитин, аң сезимин өзгөртүш, тарбиялаш ошо биздин колубузда. Анан биз ошон үчүн билимдүү болушубуз керек да. Сизден мындай суроо бергим келип турат. Сиз азыр өзүңүздүн жаш кезиңизде да айттыңыз, азыркы учурда да андай мугалим экенин айттыңыз да. Анан ошо кичинекей кезиңиздеги кандайдыр бир кыялдар болот го ар кайсы адамдачы. Ким бирөө мындай болсо келет, тиги тиндей болсо келет. Анан азыр кимсиз? Ошол экөө кыялыңыз менен азыркы жашооңуз окшошобу? Окшошот ооба. Демек сиз жашоону уттум деп ойлойсузбу? Кандай деп жашоону? Жашоону уттум деп ойлойсузбу? Жок, жашоону уттум. Баягы мындай да, биз көргөндөн көрө элегибиз көп да. Микрофонду бир аз мындайраак коесуз. Көргөндөн көрө элегибиз көп. Уккандан уга элегибиз көп, билгенден биле элегибиз көп. Мен бала кезимде ишенесиңби, асманда самолет учуп баратса, ошонун ичинде отурсам деп кыялданчумун да. Анан ошого отуруп алып бир алыс мамлекетке барсам, бирок эмне иш менен барышты мындай көп деле ойлончу эмесмин. Көпчүлүктүн арасында жүрсөм, адамдардын мындай кандай десем, вниманиесин, көңүлүн бурдуртсам, анан иши кылып мындай көп адамдардын арасында жүрсөм деп кыялданчу элем. Ошол нерсе мындай чекесинен ашып келатат да. Мен ошо ар бир сапарга бараткан сайын, учкан сайын ошол нерселерди эстейм. Азыр жерден 10-12 километр өйдөрөөк учуп баратабыз. Жерде жашоо, тиричилик уланып атат деп терезеден карап. Аякта да ошондой айылда мага окшогон кишилер жүрөт, балдар жүрөт. Алар дагы балким ушул самолетту көрүп, ошондой мен кичинекейимдегидей кыялданып атса керек да деп деген эми ойгүлүк го, адамдын оючу. Айрыкча сапарга чыгып баратканда, машинада болобу, каякта болобу, мындай ойлоносуң да. Өзүң менен өзүң сүйлөшөсүң, анализдейсиң, таразалайсың дегендей. Анан ошондой нерселер ойго келет. Кичинекейимде мен тентек болчумун. Айылда сүзмө илип коюшат го, эшиктин алдына сүзмө баштыкчы. Ошону эмчимин да күнү барыпчы. Анан апам кой дейт болбойт. Анан күнүгө дайыма ошол сүзмө баштыктын сыртын жууп койчу. Мен каалаганда келип эми туруп анан ойноп кетчүмүн, кайра келип ушундай жүрчүмүн да. Тентегирээк болчумун, бир нерсени баштаак болчумун. Мындай тентек кылуунун идеялары келип турчу да дегеним да. Ошол кичинекейимде ошондой кыялдарга батчумун. Кийин анан ырчы болом деп калдым, ырчы болом деп. Анан атам болсо мени юрист кылам дечи. Ошо сен сабактарды жакшы оку, кийин юрфакка өтүп атканда могул экзамендер болот, ушул сабактардан деп. Тарыхты жакшы кызыгып окудум. Ошо биздин гуманитардык сабактар да. Географияны жакшы окудум, адабият. Анан кийин мен 11-классты Бишкекке келип бүттүм да. Ушул жактан адам жана коом деген сабак кирип, ошол сабак абдан кызыктым ошол 11-классымда. Мыйзамдарды карап окутат эле, ошол конституцияны карап окуйт элек. Мен ошо 10-класска чейин эле ошо юрист болом деген максат менен жүрдүм. Анан кийин бул нерсе түбөрдү менен өзгөрүп, ушу чыгармачылыктан өзүмдү көргүм келип, анан ошо 11-класс окуп жүргөндө эсимде улуттук консерваторияга баргам, Улукмырза Полотовду издеп. Ага кийин айтсам, мындай бир эстеп, мындай чала учук эстейт экен. Ооба, эсимде келген деп. Анан ошентип жүрүп, анан филармониянын 2 жылдык студиясына тапшырып, ал жактан комуз бөлүмүн бүтүрүп, кийин анан Улукмырзагайга окуйн деп атайын консерваторияга келсем, мен агайдын классына эмес, башка класска бөлүнүп калыптырмын, башка мугалимге. Анан ошону ыйлап жүрүп, суранып жүрүп, Мурат Акимовичке улам кирип атып, анан агайдын классына которулгам. Ошондо Мурат Акимовичке да айткам: "Ай, сен келе элек жат, эмне мугалим тандап атасың сен? Кандай баласың сен? Келип алып тиги мугалимден, бул мугалимден окуйм деп сен
ошентип урушат анан. Аягында айттым: "Агай," дедим, "мен мектепти жакшы окугам. Менин аттестатым гимназиянын аттестаты. Гимназияны бүткөм да бул жакта. Вроде ОРТм дагы жакшы бергем тест. Мен Бишкектеги башка любой окуу жайдын бирине өтөм. Эгерде Улук Мырзагайдан окуп алсам, анда мен башка жакка барып окуйм дедим. Мен юрфакка барам анда. Десем анан деп анан сага анда 3 ай срок. Жакшы результат көргөзө албасаң айтып коеюн деп ошентип агай Мурат Бекбегалиев биздин ректорубуз академик агайым ошентип бир чети тамашалап, бир чети жакшылап оку деп ошенткен. Анан мен жанталашып окучумун да. Агай консерваторияга келгенде классты биринчи агайдан мурунча биринчи келип классты ачып даярдап турчумун. Ошентип мындай ошо вокалды, спец вокалды бир да сабагын калтырган жокмун. Кээ бирде эле мындай ооруп калып же жана башка болуп калтырбай калсам мындай калтырчу эмесмин. Азыр анан балдарга ошону айтам да. Калтырбагыла, сабакты калтырбагыла, окугула, багаж алгыла, багаж топтогула. Эртең ошо багажыңар өмүр бою жетет силерге, өмүр бою керек болот депчи анан ошентип жүрүп тарбияландык. Ошентип анан мен юрфакка барбай калдым. Азыр эми ойлойм, эгерде мен юрфакка барганда балким кандай болмок депчи. Адамдын кыялы ар кандай да. Кээде туруп комузчу шумдук чертип атса комузчу болуп кеткиң келет. Анан мен ак калат кийип врач болгонду дагы мындай кыялданат элем да. Анан эми анан форма кийгенди жактырат элем, мындай айтып айтканда эми азыр эми мындай да, адам канчалык жашка чыкпайсың баары бир, бирок мен баягы жүрөктө баягы кичинекей эле бала боюнча калат экенсиң да. Дагы эле кыялданасың, дагы эле мындай асмандайсың дегендейчи кыялыңда. Өзү айтып коет го, кыялданган адамдар өзү мындай өзүнүн кыялына жеткен адамдар дайыма кыялданганды жакшы көрөт деп. Бирок азыркы мындай кичинекей балдардын кыялдары өзгөрүлөт да. Менден да кичинекей балдардын кыялдары меникинен да өзгөрүлөт. Сиздекинен анда метр өзгөрүлөт го. Мен өзүмдүн кичинекей сестренкама келип, сен чоңойгондо ким болосуң десе, мен чоңойгондо блогер болуп туруп, стримерлерден акча алып туруп, зарабатывать этип ошентип жашайм дейт. Анан мен туруп алып туруп, мен кичине кезимде мен чоңойгондо ким болсом деп туруп, милиционер болсомбу деп ушинтип ойлочумун да. Сизде өзүңүз айтасыз, мен самолетти көрүп, эме ошолор Самолетко түшкүң келчү. самолетко түшкүңүз келчү деп ушу кыялдар өзгөрүлөт экен да. Сиздин да кыялдарыңыз азыр өзгөрүлдү. Азыр кандай кыялдарыңыз бар? Азыр эми кыялдарым жакшы адам болуш керек. Айтматов, Улуу Айтматов бекер айткан эмес экен да, адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу депчи. Чын эле айтканда азыркы коомдо күн сайын адам болуу кыйын да. Баарыбыз пендебиз, баарыбыз эле күнөө мындай кандай десем, идеалдуу эмеспиз. Анан күн сайын жакшы адам болуу бул адам үчүн эң негизги нерсе окшойт деп каласың да. Ошон үчүн күн сайын адам болгум келет. Кемчиликтеримди оңдогум келет. Анан келечекке жакшы нерсе калтыргым келет. Бул ушу менин чыгармачылыгым. Жакшы ырларды жаздыргым келет. Жакшы ырларды ырдагым келет. Кыскасын айтканда, Чыңгыз атабыз көтөргөн тууну бул нерсе баягы чет өлкөгө көбүрөөк барганда билинет да. Мекендин баасы, ыйыктыгы, сенин элиңдин баасы, ыйыктыгы, ошол нерсени мындай татыктуу көрсөтө алсам экен деп ойлойм да. Татыктуу бул демек мындай жакшы ырдап, Кыргызстанда дагы жакшы ырчылар бар турбайбы, кыргыздын ырлары жакшы экен дегендей ой калтыргым келет да. 50 мүнөттө сүйлөшүппүз. Мындай аякка жакындап баратабыз. Сизге аягында мындай суроолор бергим келип атат да. Жашоодо эң мыкты жетишкендигиңиз эмне деп ойлойсуз? Жашоодо мыкты жетишкендигим жакшы чөйрө тапканым. Бул менин чыгармачылык чөйрөм. Мен бала кезде дагы бир кыялданган нерсемди айтып берейинби? Кыялдан эмес, мындай бала кезде бир нерселер да. Саламат Садыкова
кыргыз эли артисти Камбаркан ансамблі менен кыргыз жерин ырдайт азыркыга чейин. Анан биз бала кезде эртең менен заманадан баягы кемини бергенден кийин эле учурашып анан ушул ырды дайыма берет эле. Сенин эсиңде барбы жокпу? Мен ал заманда кичинекейсиңиз, мен 20 жаштамын да, ал вообще Жок, азыр деле беришет да, көпкө чейин эле беришти. Биз кийин 10-11 бүткөнгө чейин эле анан ошол нерсе эсимде да. Эртең менен ошо көбүрөөк кышында, кышкы маалдар болчу. Эртең менен чай ичип, кийинип, жуунуп таранып, кийинип анан сабакка кетип аткан маалда ошо эртең менен анан айылда дайыма КТРди көрчүбүз да. Анан замананы көрчүбүз да. Анан алато деп анан ырдайт да. мен көргөм окшойт. Алато ак калпак, анан мындай көрүзөт баарын сонун бир мындай клип да, мындайча айткандачы. Анан кыргыздын желеги бар, бүркүтү бар, тоосу бар, суусу бар, баардыгын анан ошо Точно көргөм. эжени көргөзөт. Анан ошолорду көрүп алып, анан кийин сабакка чыгып кетчүмүн да. Азыр ошол эже менен, ошол Камбарканда ошол кишилер менен кесиптеш болуп бир жерде отурганыма мен өтө сыймыктанам да. Мындай жашоодо көп эле жетишкендиктерим болду. Бир дагы бир чоң жетишкендигим деп ушуну айта алам да. Мен Камбарканда иштеп калганыма бактылуумун. Мен муну кесиптештериме дайыма айтам. Мен ошо силерди көрүп сабакка кетет элем. Азыр өзүңөрдүн силердин араңарда үй бүлө мүчөсү болуп жүрөм депчи. 10 жылдан ашты ошол жакта агарып көгөрүп атам дегендей. Ошол нерселер, ошондой нерселер мындай адамды ойлогондо деп Кудайга рахмат айтасың. Жылуу сезимдер пайда болот демек. Жылуу сезимдер. Улуттук филармонияда сүрөтүн эле көрчүбүз да. Кичинекейибизде. Азыр ошол жерде солист болуп иштеп атам. Бакый мындай. Бакыйган солистимин дегендейчи. Анан ал жерде менин чыгармачылык чөйрөм бар. Ал жерде канча 700-800 киши ошолордун баары менен мамиле түзүп, ошолордун ичине батып, ошолордун баягы бул чоң филармонияда чоң үй бүлө да. Ошолордун бир мүчөсү болуп иштеп жүргөнүм өзүнчө бактылуумун. Кыргыз элинде эркелеп, кайсы жерге барбайын, ой Аскатбай кел, өт, ала кой, жей кой деп сый көргөзөт. Бул нерсе менин өнөрдүн аркасы менен. Ошол нерсеге жеткенге дагы мен кубанычтамын, бактылуумун. Ата энемдин дайыма алкышын угуп, батасын угуп турганыма бактылуумун. Негизи эле тирүүлүк өзү бакыт да. Ошол көп нерсе мени, чөйрөмө рахмат, досторума рахмат, ага туугандарыма рахмат, элге рахмат. Анан дагы бир чоң бактылуу болгон нерсем ушу Элмирбек байке менен дагы ага ини болуп, чыгармачылыкта, турмушта дагы мындай бир жүрүп калдык. Кыска убакыт болсо дагы ал кишинин чыгармаларын ырдап, ал киши менен көп сүйлөшүп, жолго чыгып дегендей бир жакшы нерселерин угуп калдым. Ага бактылуумун. Эми жашоодо ушундай сонун адамдарга жолуктурганына Кудайга ыраазымын да. Көп андай нерсе, мындай сүйүнө турган нерселер, бактылуу боло турган нерселер. Ошон үчүн элдер мындай негативди көп айтпай, позитив менен жүрөлү деген ойду айткым келет да. Жакшынын шарапаты дейт, жакшы адамдар менен жүрөлүк, жакшы ойлорду ойлоп жүрөлүк. Ошондо анан жашообуз өзүнөн өзү эле жакшы болуп, жолубуз ачык болот да. Сиз өзү кыялды жакшы көргөн адам экенсиз го? Мага окшоп. Анан сизге мындай бир кыялдан көрөйүк да. Эгер сиз ар кайсы Кыргызстандачы, ар кайсы жаран менен, ар кайсы биздин кыргыз элибиз менен, ар кайсы адам менен өзүнчө сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, бардыгына бир сүйлөм айтканга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал сөздү мындай эсте кала турган сөздү кандай сөздөрдү айтмаксыз? Баарына бир сөз айта турган болсок, Мындай элестетип бирөө айтса, баары ошону айтса ыраазымчы. Эми бул фантастика, бирок ошондой болсо кантип? фантастика деле эмес. Мен түшүнүгүм боюнча ар кайсы жаран бар да. Биз көппүз. Кандай эмне деген сөз бар эле? Баарды сизди угат турган болсо, кандай сөздөрдү айтмаксыз? Баарына биздин жалпы Кыргызстаныбызга эмне сөздөрдү айтмаксыз? Алыкул атабыз мурда эле айткан да, баары бололук түгөнбөйлүү курдаштар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн биз өтсөк да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Же болбосо Элмирбек байкенин сонун ыры бар.
Ыйыгылбай көчөлөрдөн эшиктен, ыңааласын аристебин бешиктен, көркү болсун комбайндар талаанын, көрсөтпөсүн танкалардын караанын, королордо коргош нок болбосун, койдун гана коргоолдор ойносун, жан жыргаткан таңдар атып кечкирсин, жалгыз жаздык эки баштан эскирсин, безелентип чегирткесин бакасын, бейпил түндөр, эркин күндөр жашасын деп айтмакмын. Эмнеге дегенде азыр негизи эле азыр дүйнөнү көрүп атабыз. Тынччылык, стабилдүүлүк бул баарынан бийик нерсе экенин көрүп атабыз да. Дүйнөнүн аркы бетинде эмне болуп атат азыр? Адамдар эртең кайсы көйнөгүмдү, кайсы тойго кайсы көйнөгүмдү кийем эмес. Эртең тирүү каламбы Эртең деп. тирүү каламбы деп коркуп атышат. Бул жерде курсак ачып эртең эмнени жейбиз эмес. Сиз айткандай, азыр эмне болуп кетет, кайсы жерден келип дагы бир бомба түшүп кетет деген жашоо болуп атат да. Ошондуктан ошондой нерседе биздин Кыргызстаныбыз үчүн, өлкөбүз үчүн, деги эле негизи адамзат үчүн тынччылык бул биринчи орунга турган нерсе да. Ошондуктан дээрибизде тынччылык болсун деп ошол нерсени мен көбүрөөк айтмак элем. Мамлекетибизде стабилдүүлүк болсун. Стабилдүүлүк болсо, баягы нан болсо ыр да болот дегендей, анан башка иштер да болот. Ошондуктан ошол тынччылык керек бизге. Бул дүйнө үчүн аба суудай керек нерсе да. Ошо адамдар эмнеге согушат деп ойлойсуң кээдечи? Бири-бирине болгон таасирин көргөзөйүнбү дейби, же эмне дейт, же курал жарагын сынагысы келеби, же эмнеге согушат деп ойлойсуң? Жер өзү бирөө эле. Баарыбыз Бир эле адамбыз. үйүбүз деген, бир эле үйүбүз бар дегендейчи. Жерди сакташыбыз керек да. Жерине Айтматовдун чыгармаларында бул жакшы берилген го. Жер эне боздоп атат, ыйлап атат, ушуларды көрүп дегендейчи. Ошон үчүн жаратылыштыбызды сактайлык, жерди сактайлык. Жерди сактасак эл өзү сакталат. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү сактайлык. Аяз атага ишенчү элең сен? Мен Айзат ошентчим. Мен да ишенчүмүн да. Жаңы жылда кичинекейбиз, анан айта кетейин ошону, анан мен айтам бир күн, анан Аяз атага кат жазам деп. Мен кичинекей болчумун. Анан кат жаздым, анан Аяз ата мен ушунчалык чоң мындай конфетти көрөбүз, күнүгө эле жейбиз. Анан бирок аябай көп конфет көргүм келип атат, мындай бир мешок конфет көргүм келет. Ошончолук мындай объемду көргүм келген окшойт да. Ошончо бир мешок конфет берчи мага деп анан жазам да. Анан жазып неме кылып жазгам, кат жазгам, анан эле бир күн эле анан эшикти кылдып атат, эшикти аччы деп ошентип калышты. Кичинекеймин ошо. Анан барып эшикти ачсам эле эшик ачылбайт, сырткы эшикчи. Кар жаап атат сыртта, ат башында шумдук кар жаачу эле ошол кездерде. Анан бирдеке мындай тиреп койгондой да. Анан монтип ачып түртсөм эле байкем да жардам бере калды. Анан жанагы 100 килограммдык чоң сары мүшөктөр болот эле. Ошонун жарымынан өйдө мындай момпосу экен да. Аябай таң калдым. Ушунчалык көп момпосу болобу депчи. Анан Аяз атага чын эле ишенгем да ошондочу. Аяз ата бар турбайбы көрсө. Анан кийин ойлосом папам эле тиги атам нар жактан ала келип анан ошол жака коюп койгон окшойт. Анан үстүнө да кар экен. Кар жаап калган турбайбы, жана эле таштап кеткен турбайбы деп ошентип анан карын алып мүшөктү ачсам, бир мүшөк конфет. Анан таң калгам ошондочу. Анан ошол кыялдарымды орундаткан ошо ата энеме рахмат да. Эми ал конфеттин баарын мен жебейм да, конечно. Ал конфет билбейм эмне болду, анан таратып беришсе керек анан. Бирок ошондо аябай ишенгем да, чын эле бар турбайбы депчи. Анан ансарындай биздин балдарыбыздын кыялдары ар дайым орундасын, жакшылык болсун жаңы жылыбыз. Жаңы жылда биз жылга мындай жакшы нерсени күтөбүз да, анан биз азыбызга план коебуз да, могу 24-жылы ушундай иштерди бүтүрөйүн, ушуларга жетишейин. Анан артты карап эмне кылдым эски жылда деп өзүң отчет бересиң да. Бул адам үчүн абдан сонун нерсе да. Ошондуктан эми келаткан 24-жылы жакшы пландарыбыз ишке ашсын. Жакшы пландарыбыз дагы бар буюрса. Чыгармачылык жаатта болобу, башка жакта болобу, жеке жашоодобу негизи эле мындай адам катары жакшы пландарыбыз бар. Ошолордун баарын ишке ашсын деп тилейм. Сага да ошону каалайм. Элибизге ошону каалайм. Анан жана айткандай, биз үчүн эң негизгиси
тынччылык, стабилдүүлүк ошол болсун да. Мамлекетибизде өнүгүү болсун. Биз дагы башка мамлекеттердей болуп өнүгөлүк. Өзүбүздөн мындай производстводо өндүрүш күч алсын. Бизде Кыргызстанда чыгат могу машиналар деп биз дагы сырттан келгендерге айтып мактаналык. Чыгып мындай бир жакшы жашоо болсун деп эле ойлойм да. Менимче өтө керемет подкаст болду. Сиз менен таанышканыма биринчиден өтө кубанычтамын. Келгениңизге өтө кубанычтамын. Анткени мен дайыма ойлочумун, сиз кандай адам болдуңуз экен, ошо ырларыңызды угуп, дайым сүйүүлөрдү угуп, өтө мындай грустный адамбы деп ойлоп жүрчүмүн да. Азыр көрүп алып туруп, өтө шаңдуу адам экенсиз. Сиз менен таанышканыма көп темалар сүйлөштүк. Демек, биздин урматтуу көрүүчүлөр, силерди келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайбыз. Ушул подкастка лайк басканды унутпагыла, комментарий жазгыла, кандай каалоо тилектер, жаңы жылга каалоо тилектер жазгыла, бири-бириңерди куттуктагыла, ата энеңер жөнүндө унутпагыла. Демек, кийинки чыгарылышта акыркы бул жылдагы акыркы чыгарылышта көрүшкөнчө. Ухан Рыскулбековдун Аппагым деген сонун чыгармасы бар, сөзүн жазган Ашым Жакыпбеков. Бул чыгарманы мен бала кезимден бери жакшы көрөм. Себеп дегенде мен эң жакшы көргөн кыргыз фильмдеринин бири Көчө деген Геннадий Базаров тарткан фильм. Ошол бул Аппагымды ырдаганда ошол фильм мындай көзүмө элес болуп тартылат. Ошол жакшы көргөн ырыман бир эки куплет ырдап берейин. Жаңы жылыңыздар менен деп. Өмүрүм күлгүн көктөмдө, өрүк зар гүлүн төккөндө, өрөп күп жүрөк кубанды, өзүңдү алгач өпкөндө. Аппагым, өкүнөм ал күн өткөнгө. Жанымда жүрсөң жанаша, жадырап күлө караша. Жылдыздар көктөн суктанды, жамалың менден талаша. Аппагым, бөлүнгөн элек таң ата. Жолугар жерден бактагы, жол карап сени таппадым. Күбүлүп жатты шамалга, өрүктүн гүлү шактагы. Аппагым, сен менен кетти жаш жагым. Аппагым, сен менен кетти жаш жагым. Сен менен кетти жаш жагым. Жаңы жылыңыздар кут болсун, бар болуңуздар. Сиздерди терең урматтап, уулуңуздар жана замандашыңыздар Аскат Мусабеков.